Ассаламу алейкум, байкелер, коллегалар, инелер, Москвадағы жерлестер, мекендештер. Бұйырса, бүгін 3 декабрь жұмысқа шықтым. Биринчи жолу көрүп аткандар, менин атым Айтмырза болот. Эконом тарифте иштейм. Аренда машина күнүнө 2000 рубльдан 6-1 графикте. Тариф эконом и детский. Ошо буйруса менин колдоп, комментарий жазып, лайк басып, подписаться болуп аткан подписчиктериме, күйөрмандарыма чоң рахмат айтам, ыраазычылык айтам. Мени колдоп аткандарга ыраазымын силерге. Ошондой эле бүгүн 3 декабрь жумуш жок күнү деле тартипка деген комментарийлер болду. Ошого бүгүн воскресенье жумуш жок болот. Ошо воскресенье чыктым атайын 8-де. Еще бүгүн Азия парк батл уюштураттыр. 8-ден 8-ге чейин батл болот экен. Ошого ким жакшы иштесе, так 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга приз коюптур. Ошону көрөлүчү деп атам эми. Эң жалкоосу мен болуп чыкпасам болду. А так негизи өзүм башка паркта иштейм. Азия паркка кече эле уландым. Буюрса 8 болуп калыптыр. Линияга коёлду. 1-чи заказдан алып иштеп баштайлы кудай деп. Тариф эконом, детский и экспресс кийип экен. Экспресс бербейт деле. Кечке эле кийип жүргөн. Ошол туугандар. Бүгүн жумуш кандай болот? Силерге көрсөтүп берейин. Заказ жок чета. Ошондой эле видеону жөн эле көрбөстөн лайк басып, подписаться болуп коело туугандар, байкелер. Мен үчүн кичине мындай чоң эле нерсе экен. Подписаться болуп лайк басып койсочу. Аябай сүйүнөт экенсиң. Жакшы комментарийлерге да чоң рахмат. Экспрессти өчүрүп коюн, анан батылга экспресс жарабайт деп жүрбөсүн. Так эле экспресс заказ деле бербейт бизге. Биринчи заказ папуччик менен берет го. Кечирип кой да. Папуччик албайбыз. Папуччик вообще албаш керек. О 1.48 менен берип атат. 3 мүнөттө берди. Бирок жакын жерге барайт, кана бисмилла. Мына кеттик туугандар. 5 мүнөт барат экенбиз. Ошондо мага ийгилик. Силерге жакшы көрүү, мага жакшы смена. 35 мүнөттө детский тариф менен келип калдым. Так, бул 4-чү заказ болуп калды окшойт. 1-чи, 2-чи, 3-чү заказ тартпай калдым. Жок, 3-чү заказ экен. 3 заказ менен 1830 рубль. Кызыл күйүп калды. Заправка кылыш керек. Кече заправка кылып коюмун унутуп калыптырмын. Кеттик анда заправка кылып, анан кайра жумушка чыгабыз. 7 мүнөттө 293 рубль. Жана детский заказым 12 мүнөттө жеттим. 302 рубль чыкты, 350 рубль которду. 48 рубль чаевый. Что-то бүгүн чаевыйлар беришет жакшы. Жана биринчи клиент 100 рубль берген. Андан кийинки 130 рубль берди. Торговый центр Рио. Буюрса жакшы, коэффициент күйүп турат. Жакшы заказдардан алайлы. Убердин заказы да. Убердикин эч алгым келбейт. Арзан берет да. Албай кой берейинчи. Каяка барат экен көрүп калды бирок. Жакын эле армак экен. Жакшы эле кылыптырмын. Рейтинг 4.97. Активность 96-га түшүп калды. Saat 10'dan 47 мүнөттө. 6 заказ менен 2969 рубль.
1.34 менен берет. Şu жакын. Кеттик анда. Кар жаап келди. Коэффициент 100 экен. Буда центр жактарда коэффициент жок. Елканы коюп коюптур. Жыйырма 5 минутта келип калдым. 523 рублга. Домой менен келдим эле. Леберт Сауспенде центрга киргенде. Домойду өчүрөлү. Коэффициент күйүп атат. Айт жанымдан. Кып-кызыл го. Конечно, мондай кар жаап атса. Токтоп тула. Кар жаты деп. Резко эле жаап келди го. Линияга коелчу. Кандай заказ берет? 8 заказ кылыптырмын. 3842 рубль. 11-ден 50 минут өттү саат. Үч жерде коэффициент күйүп тур го. Болду эме. Коэффициент күйүп турса дагы заказ. Дворник монт чала арчып калды. Кечен парктан жаңы дворник алдым эле. Ошону салып коюш да кыйын болот атат. Кичине кар токтосо алмаштырабыз го. Кар жаап атат, бирок жол тазалаган машиналар жок. Аны 2.5 менен берип атат го. 2.35 менен. Алабыз да. Кеттик анда. Линиядан чыгып коелу. Азыркы заказым ат менен болуп кетти. Кетип атат элем, жетпей атат ат менен салды. Кайра заказ күтөбүз. Бустер менен 2.22 менен берип атат. Алабыз. Кеттик анда. Коэффициент өлүп атат. Күйлөгөн жерлер күйүп кетти го. 16 минут алып келдим. Түшүргүчө 1 минут өтүп кетти. Бустер менен болчу. 675 рубль. Коэффициент кийет, линияга коебуз кайра. Кеттик анда. 19 минутта дагы детский тариф менен. 621 рубль. Коэффициент күйүп турат.
балдар аз келіп қалды. Башталды ма? Лишний. Башталды. Өте көп аша. Ассалаумалейкум. Бүгін 3 декабрь жана батылдар жарыялаганбыз. Жалпы 12 байытлар ачкан. Анан негизи жакшы иш болду. Кар жаап, коэффициент көйүп, ошонун эмесинен бирок алты эле байыт күйүп калды. Кечке 8 чогултабыз да. Өткөндөн кийин шарттарыбыз эртең менен 8ден кечке 8 кечке менен 8де ишти бүтүрүп кеш керек эле. Biz bir местоположение çektik. Ошо баягы 5 мыңга чыгарбыз. Келген 6 байт келди. 12 ишен. Ошо 6 байт ишенди бирдерди беребиз. Эми кийинки башка чара кылабыз. Азыр пока ушу менен берип турайлы. Батылдар да көп болуп турат бизде. Анан жеңиштерди атай кетсек, сразу эле 6-чы местон Вахапжонов Азамат 11 заказ менен 9879. Qanday tarif? Комфорт плюс. Комфорт плюс 6-чы орун. Андан кийин 5-чи место Сапырбеков Адлет 17 заказ менен 10769 эконом. 5-чи орун эконом, 4-чи место эконом 24 заказ менен 12228 рубль. Эсеналиев Токтаралы. Эми призовой орундар 3 место. 3 место. 24 заказ менен 4-чү местодон кичине эле. 80 канча рубль өйдөрөк болду. Ал Жумабай уулу Айтмырза кече кошулган экен фактта 24 заказ менен 12313 рубль. Насос. Рахмат. Подгон. Бирок дөңгөлөк жарылбасын, Жарылбасын. Экинчи местону Комфорт плюс бүгүн Комфорт эмес, экинчи местону Комфорт алды. Ошондо Комфорт 19 заказ менен 12880 рубль. Аманкулов Бексултан. Ne maçta? Камера 55 mi? Анан биринчи местога экотон бирдей эле. Бирөөнүн айырмасы да жок, эмеси да жок. Эконом постоянно биринчи алат бизде. 23 заказ менен 13290 рубль Жоробеков Тынысбек алды. 13.70 Эконом өлүп, Жыл кайсы? 19. Вот 19. Комплектация престиж. Ошондой жана ошону айта кетчү нерсе бул жерде эң балды приздер эмес. Участие өзүңүздөр мотивациялык өзүңүздөрдү эме болгончу жөн иштеп жүргөндөн көрө 12 саат тынбай иштеп койсо келбесе туалетке барбайт иштесе чай ичпей иштесе ушундай. Мен чай ичпей иштедим бүгүн. О? Сиздик батыл уюштуруп, зато чай ичип, качан жолго ката турабы мындай общение кылып, кандай сонун ар бир таксисттин өзүнүн мындай тарыхы, историясы бар да. Ушундай пассажир отурган, мындай болгон, тигиндей болгон деп, мындай интересно отуртуп турабы. Ошо армияга баргандай да. Батыл повод болду да, повод жөнүндө. Силер эмнеге ойноп отуңар? Силер эмнеге ойноп отуңар? Мындай айдагым келбеди мындай. Блогерлер жарыштырыш керек. Анан кийин жанагы айта кетчү нерсе ошол жанагы 13.000 сатышпайбы? Алар болсо эми постоянно жумуш негизи постоянно иште ошондо болот, бирок таксиден көңүл калат таксиден ошон үчүн баягы ал жакта мес аренда бар, бензин бар. 13.000 бир айга кетет. Ошо иштеш керек ошон үчүн. Көңүл калбай. 10.000ге 9.000 10.000 жабып коюп кетип кетер. Бардына баягы эсептеп барып өзү жыгап анан баягы бюролуктар эртең каршы сасабай дегенде жок болсун да. бүгүн жумуш жакшы эле болмок. 15 мүнөт. Эми каржа пробка болгон үчүн, Мен да бир сөз айта кетейин. Бир байке ошо паркта иштеген бир байке айтып калды, бул байке экен. Неге чыгарып атасыңар, минустарды, расходторду да айткыла
жеңеңер жақтан Кыргызстандан чалып ушул элдер видеоңорду көрүп билдим элдер ушинтип иштейт экен сен эмнеге иштеп атасың депчи. Постоянно эле ушундай жумуш боло бербейт. Мисалы башында болушу мүмкүн, 1-2 күн болушу мүмкүн, кайра 3-чү күн болбой калат. Жок. 4-чү күн Болот, мисалы жанагы 400 миң 500 миң иштегендер чын эле ошол. Бирок ал жерден 100 миң минимум аренда, ал жерде 70-80 миң бензин, ичип жегенге дагы бирөө 20 миң 30 миң короче. Штрафтар бар, эмес бар. Жүзөдө 200 калса аябай жакшы. Атак 150. Ошолга 500 иштесек, 100 калса деле жакшы. 100 калса. Таза 100 болсо жетет. Ошондой ошон үчүн Кыргызстандын үй бүлөлөрү кичинекей мамлекеттер урушпаңыздар, жеңелерге кайрылып кетели. Таксистер миллионерлер. Таксистер миллионерлер эсептегиздер, көөбүздөр бияктан үйнөн алган жокпу? Бирок Ошол айтты, бияктан 2 чай алып бага атасың деп. көчүнө бир тесин, бир тиын акча. Чыгарып коюп чыгасың. Сөз алды болду. Жок эле. Анан кийин комментарийде бирөө жазып кетти. 400 миң иштейсиз, квартплата акчаңыз жок депчи. Бала таксистерде кайт. Квартплата робирүү төлөйдүчү апай. Всё. Ошо. Барыңа чоң рахмат. Ооба, анан дагы мына батылдар көп болуп турат буюрса. Кыргызстанда да бүгүн болду, анда рейсатын эртең чыгарабыз. Кыргызстанда бул жакта батылдар турабыз. Мындан кийин баягы закон МГТде биз до конца жаба бербесе, анда дальше иштегенге аракет кылып атабыз. Ошол анан ынтымактуу болобу, таксистер бири-бирибизди кой берип турабы, бардыгыбыз ишибизге ийгилик, бири-бирибизге жардам берип, пропускать этип, ынтымактуу болуп, өйдө кырсыктан алыс болуп, иштеп уктап график менен иштейли. Акча деле акчаны бонус деп жүрө бербей. Жол тайгалак. Опасно да, телефон алаксой işte. Всё иштейт. Ошо. Өзгө сага да рахмат чоң. Видео лайк, комментарий, подписка. жазып алып, оюларды жазып алып. Канчасында 3 декабрь силер канча иштедиңер, ошону жазып обязательно комментарийге. Айткандай да бир реклама кетейин. Анвар буюрса лотерея ойноп жатат. Менден 10 билет подарок биздин водительге. Оюндун шарттарын кийинчерээк айтам. Видеоларды көрүп турсаңдар постоянно. 10 билет подарок, 10 билет. 10 билет ойнойбузбу? 10 билеттин эки орусунда 2 машина чыгып алды. 10 машина болот. 10 билеттин эки орусунда алып атат. Желеби? Айтыңыз го жана. Мактап ойда жакшы. Аткарандар көрөт. Мактап ойбой эле. Бака чотот 6 такси келип турган, 6 такси блогер туруп. Жерге тартылайчы. Блогерлер казакты ар бир блогер болуп. Батылга кошулгула батылдын бул эмеси чогулуп ушундай общение кылып, тамактан жеп деген элечи. Батыл болсо чогулбайт экенбиз да негизичи. Баары ишмелер жүрүлөт. Ошо баарына ийгилик туугандар. Ижевство дегенде дегендей. Абзал бар. Сау болсун. Жолдар ачык болсундар. Качан иштеп жүргөн. Ошентип туугандар бүгүнкү батылдар бүттү. Буюрса буйруп насип кылган экен 3-чү орунду алып электронасос уттум. Ошо эми бүгүнкү жыйынтыкты айтып коеюн. Бүгүн 12 саат иштеп 12312 рубль кылып турмун 24 заказ менен. Комиссия Яндекса 3485 рубль, парктыкы 321 рубль. Бонус 740 рубль. Ошол туугандар бүгүнкү 12 сааттык батылыбыз, 12 сааттык сменибиз ушундай болду. 24 заказ кылып 12 миң иштедим. Дагы эмне десек? Дагы айта кетчү нерсе, бүгүн воскресенье аренда төлөбөйт болчумун. Расход бензинге эле болду, даже тамак ичпей иштедим го 12 саат. Банан жедим. Банан жеп эле. Анан батыл деп ошого кызыгып алаксып жүрүп курсак деле ачкан жок. Бензин где-то 1500-1700 сомдук бензин кетти.
калганы таза чөнтөккө. Өзүң машинаң болсо да ушундай да. Только бензинге, тамагыңа эле. Ошол бул Азия парктан уткан электронасос. Ушуну уттук буйруса. Ошо маяктан дагы ушунун шылтоосу менен бүгүн дагы нормально иштеп алдык. Туугандар, менин каналыма подписаться болуп койгула. Сураныч, лайк басып, комментарий жазып. Силер үчүн мындай оңой эле, бекер эле нерсе, а биз үчүн чоң нерсе экен. Башка блогерлер, башка ошол тарамактагылар айтса, мен мындай көп көңүл бурчу эмесмин. Көрсө бул чоң роль ойнойт экен. Ушинтип YouTube'га видео тартып киргизип, ушинтип иштеп калсаң, иш эмес, просто кызыгуу бар да ошон үчүн. Ошол бул видеонун аягына чейин көргөнүңөргө рахмат, ыраазымын. Подписаться болгонуңарга да ыраазымын. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда. Парковка ичинде саат 2 болуп кетти үйгө келгиче. Парковка место жок. Машиналардын алдына эле коюп койдум. Эртең менен эрте чыгам да. Эртең 5:30-6:00 чыгабыз. Жумушка буйруса, кайра обедтерде келип, обедтерде эс алабыз. Ато эс албаса болбойт. Эртең кечке чейин чыдай албайм го. Ошол анда. Барыңыздарга бейпил түн.